Көргөндө көз кубанган жаштардын деги эле кыргыз элинин сүймөнчүгүнө айланган өзгөчө бири-бирине төп келген жаш жубайлар Айдана Дека жана Аваз Акимов агабыздын бүгүн Кош жылдыз аттуу концертине келип отурабыз. Сиздер менен мен Айтурган Сапаева, биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы кандайсыз? Маанаңыздар кандай? Жакшы, буйруса. Кандай сезимдер болуп жатат Аваз беке? Жакшы сезимдер болуп жатат. Эми чынында толкундоолор бар. Анткени ушу 5 жылдан бери кое элекпиз, ошондуктан мындай бир башкача сезимдер болуп жатат. 5 жыл аралыгында өзүңүздүн да концерттериңизди берип келдиңиз, Жок, 5 жыл аралыгында өзүм да койгон жокмун. Бул анда 5 жылдан кийинки концерт экен да. 5 жыл мурун сиз ошо Айдана жеңемдин дейин колун сурагансыз. Бүгүн болсо кандай сюрприз болот? Же бүгүн эч кандай деле эч нерсе жокпу дегендей. Бүгүн болсо бутун сурайм деп соза. Негизи эми концерттин программанын өзү кызыктуу. Мен ушинтип айтып кетсем болот, анткени эмне кызыктуу бирдеме болот деп сураганда мен айта алам, баштан аягына чейин кызыктуу. Анда баштан аягына чейин көрөлү биз. Саламатсыздарбы? Мындай кечиңиздер менен чынында ушул концертке даярданып жатканда ушул жака ушулардан кийин аябай көп сөз даярдадык элек. Чын айтсам баарын унутуп калдык, баарыңыздарды көрүп, ушунчалык ыраазы болуп, ушунчалык толкунданып, сиздер биз баарыбыз сиздер келгениңиздерге, ар бириңиздерге чоң ыраазычылык айтабыз. Аябай жакшы көрөбүз сиздерди. Ушул жерде 5 жыл мурун көбүңүздөр билсеңиздер керек, ушул келинчегимдин колун сурадым эле сиздердин алдыңыздарда. Эгер мүмкүн болсо экранга көңүл буруп койсок, бир ошол көзүрмемди эске салып койсок. Элдин алдында суранарым, сен менен өмүрлүк жарым болууга макулсуңбу? Айдана, элге айтып кой жалпы журтка. Ошол убактан бери 5 жыл өттү. Кудайыма миң мәртебе шүгүр. 5 жылдын ичинде көптөгөн сиздердин колдооңуздар менен ийгиликтер, эки наристели болдук, эки кыздуу болдук, алтындай болгон. Албетте ушунун баардыгы сиздердин колдооңуздар менен келе жатат. Албетте Кудайымдын колдоосу, ата энебиздин колдоосу менен келе жатат. Ошол убактан бери канча жыл өтсө дагы ошондой аябай көп сөз берип койгон экенмин. Сиздердин кызыңыздарды алаканыма көтөрүп өтөм деп, көтөрүп келатам, ошондо көбүрөөк сыйлоо алгансоң деп ойлоп койгом кээде. Ошондон бери көтөрүп келе жатам. Кудайга шүгүр. Азыр дагы ушунча элдин алдындагы дагы бир сөз бере кетейин. Кудай буйруса алдыдагы Айдананы мындан да бийик көтөрүп жүрөм деп сөз берейин. Чоң рахмат. Кандайсыздар? Кандай жакшы. Кандай келип алдыңыздар Оштон бүгүн келдиңиздерби? Жакшы, бүгүн азыр эртең менен учуп келдик. Азыр ушу концерт башталат деп турабыз. Оштончпу?
Баары жакшы. Баары жакшы, ош тынч, эртең менен саат 9-да учуп келдик. Аба ырайы жакшы сонун. Ушу балдарыбыздын отчеттук концертине келип, өзүбүз бир күбө болуп кетели деп. Ушу концерти жакшы өссүн, балдарыбызга ийгилик. Силерге да чоң рахмат. Рахмат. Айдана эже кандай келин сиздер үчүн? Биз үчүн Айдана аябай жакшы келин, тетик. Мен эч качан ушул шаардык келин деп чочуган эмесмин, билгенмин. Айылга барганда айылдагыдай, шаарда шаардагыдай, бардык сөздү туурасынан кабыл алган жакшы келин. Биз мындай ушу келиндүү болобуз дегенде, ушу Айдананы таанышканыбызда эч кандай мындай күмөн болгон эмеспиз да. Азыркыдай эле ушундай турмушту, азыркыдай эле ушундай бактылуу өмүр сүрүшүн ошондой эле мындай сезгендей болгонбуз да, Кудай кааласа. Негизи эле ушул экөөнүн өзгөчө кайсы сапаттарын баалайсыздар? Экөө бири-бирине ишенет. Ушул эң чоң сапат ушул. Экөө бири-бирине өтө терең ишенишет, ушул жакшы. Терең ишенет, анан бири-бирин баалай билишет. Бири-бирин дайым аяп турушат. Ушул сапаттары бизге жакшы. Рахмат чоң. Sen сөздердің елең, мұнысында мен сөздер қойын бұрыса, өмір бойы мен да сенің мерімді жуайың болып жүрем, атенеңдің сүйікті деліні болып жүрем, мамам, папамдың дағы сүйікті әрке қызы болып жүрем, анан албетте қыздарымыздың мерімді апасы болып жүріп, сенің жақаңды ардайым алып бақап жүреңді даярмын жана оада берем. Саматсызбы? Манайыз кандай? Сонун. Концертке кандай даярдыктар болду? Сизди ар тараптан аябай баалайм. Бардык жагына жетишесиз ушунун сыры эмнеде? Бул кесипти сүйүүдөн. Аябай кесибимди сүйөм, үй бүлөмдү сүйөм, ошондуктан баардыгына көңүлү бурганга аракет кылып, баардыгына жетишкенге аракет кылам. Бүгүн канча форма кийесиз? Ой, негизи 8 форма кийишим керек болчу, уже бирөө жетишпей калдым, ошондон 7 болуп калат окшойт. Аваз байкемдин кайсы сапатын өзгөчө жактырасыз? Аябай камкор, аябай ак көңүл, аябай мени сүйөт да кой. Рахмат чоң. Көңүлүң калайсыз? Аш болсун. Саламатсыздарбы? Аш болсун. Аш сизге деле болсун. Жакшы, өзүңүз кандай, жакшысызбы? Мына ошентип концерт башталар да. Аш жеп баштап атабыз. Анткени өзгөндүктөрдүн концертинде ашсыз болбойт дегендей. Бүгүн Аваз агам менен Айдана жеңемдин үйлөнгөнүнө 5 жылдын ичиндеги элге отчету кандай ийгиликтерге жеткен, мына ушул 5 жылдын ичиндеги бактылуу, жакшы көзөрмөмдөр бүгүн сахнада чагылдырылат. Бүгүн сиз да сахнага чыгып ырдайсызбы? Кайсырда турасыз? Бүгүн биз сахна артында кызматтабыз. Айдана эжекебиздин анан Аваз агам деп кое берейин. Мен дагы ошо ош тараптанмын. Менин айылымдан кийин эле Аваз байкем жашайт. Анан кийин экөөнүн жаш жубай катары кайсы сапаттарын баалайт элеңиз? Мен экөөнүн чын эле бири-бирин түшүнгөнү, азыркы мезгилде баягы сүйүүдөн дагы бири-бирин түшүнүү өтө орусча айтканда важный. Анан экөө бири-бирин колдогону, дайыма эл алдында болобу, кайсы жерде болсун, бири-биринин кемчилигин толуктап, анан жакшы жактарын ашырган сапаттарын үлгү тутам. Булар мына чыгармачылыкта кош жылдыз болуп, экөө мына айтсам, эмне десем, эң үлгүлүү үй-бүлөлөрдүн катарын толуктайт да. Байкасаңыздар, чыгармачылык адамдар баш кошкондо көбү мына 2 жолго түшүп кеткендер бар, башка, бирок булардан үлгү ала турган деңгээлде бири-бирине өтө мындай жарашат да, жарашкан жуп. Ошондуктан булардын чыгармачылыгын абдан баалайм. Эсптеш катары дагы, Аваз мына досум катары дагы дегеле. Мой бойся меня. Манаңыздар кандай? Жакшы, рахмат. Кандай келе алыңыздар? Жакшы, рахмат. Сиздер Айдана эжеке менен Аваз байке менен канчадан бери жакшы таанышсыздар? Биз 2 жылдан бери аябай жакшыбыз. Биздин өкүл апабыз да. Кайсы ырын билесиздер? Кандай ырларынан ырдап бере аласыздар бир аз?
Мен ырдап ойлогончу, бирок мага барам сага деген ыры жагат. Эски ырды ырдап чыгышпады эле. Анан кызгалдактуу талалар жагат. Экөөнүн жаш жубай катары кайсы жагын жакшы баалайт элеңиздер? Менимче мындай жактар эмес, эки адам биригип бир жакшы үй бүлө кура алды деп ойлойм да. Ошол себептен өкүлөт апа койгонбуз. Сизчи? Мен дагы ошентип элейм. Рахмат чоң. Кыздардан жанатан бери сураналы. Тамагы зор отабы, эчтеке болбойт. Азыр мен как раз лекарствоға бираз 500 сом иштай кетем. Роза Шакирова, балчап коюңуздар. Анда мындай болот. Мен сизге азыр бир кыргызча ырды орусча которуп берем. Сиз ошонун кыргызчасын таап бересиз, макулбу? 18 лет мне уже и горный ручей бежит по земле. 18 жаш толып аккан булак деле болбосо андан учкан булак деле. Роза Шакирова ооруп атат десе эч качан ишенбей келем. Бул просто отмазка болчу. Болбосо ооруп атсаңыз азыр кичине 500 сом таблетка ачта келет. Так ким ырдайм деп атат боякта залда. Просто азыр ким ырдап берсе 500 сом берем эркекче. Сен ырдайсың? Туруп тур азыр келин жанга. Колун көтөрүп тур, адасып кетпейин, башка жакка кирип. Болду эми көрүп атам анчалык. Азыр өтө. 500 сом үчүн деген кол көтөрүп, аты ким? 500 сом. Негизи акча жакшы мотивация деп карачы. Ойлогонго жок деп, мына 500 сом бар. Давай. Аты Фаиза. 500 сом керек. Мына 500 сом. Жетпейт эмес 500 сом, мен айткан сөзүмдү турам. Так, эми ыр сага мындай. Ыр кыргызчада берем, бирок оригинал орусча. Мен деген сен деген мен, бизге башка эч кимдин кереги жок. Манайыңыз кандай? Саным 100% 5. Бүгүн концерттин алып баруучусу экенсиз. Алып баруучусу, алып кетүүчүсү боло берет. Концерт кандай өзгөчөлүктөр менен өтөт? Бул жакта 5 түрдүү блок бар. Этносы дагы бар, заманбабы дагы бар, шоу дагы бар, анан мен дагы бар. Оюн зок тамашасы. Айдана Дека, Аваз Акимовдун өзгөчө кандай сапаттарын баалайсыз? Өкө действительно орустар айткандай баягы кинодогудай мистер и миссис Смитте жүрөт, бири-бирин дополнять этип жүрөт, толуктап, түшүнбөгөн жерин эметип, кыскасы бир башкача үлгүлүү үй бүлө десем жаңылышпайт. Рахмат, сизге күч кубат каалайбыз анда. Жакшы алып барыңыз. Ары бери өтүп атканда рахмат болду. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Кандайсыздар, кандай келип алдыңыздар? Жакшы келип алдык. Аваз менен Айдананын концерти деп жолдун баары тыгын болуп араң жеттик. Аваз анан Айдана жеңеңиз менен канчадан бери таанышсыздар? Көп эле жылдан бери таанышмын. Биринчи Аваз менен таанышмын. Экөөбүз Куренкеевде чогуу окуганбыз. Студент кезден бери тааныйм. Бизден бир же эки курс өйдө окуучу. Нурлан Насип экөө чогуу окуучу. Бүгүн чыгарма аткарасызбы, кайсы бир чыгарманы? Жок, биз бүгүн жубайым экөөбүз конокпуз. Келип колдоо көрсөтүп, кол чаап, ышкырып, кыйкырып кетели деп. Аваз байке менен Айдана жеңебиздин кайсы сапаттарын өзгөчө баалайсыздар? Же жаш жубай катары кандай үлгү аласыздар? Аваз өтө жөнөкөй, жакшы жигит. Эч качан баягы өзүн бийик коюп, же болбосо баягы бизден баягы көп эмеспи? Кичине эле баягы жылдыз оорусу менен ооруп кеткен. Айдана ошондойраак деп койсун. Айдана биздин менин карындашым болот. Айдананын бир тууган байкеси менен мен дос болом. Ошол экөө тең жөнөкөй, жакшы үлгү берчү. Таланттуу болгону аз келгенсип.
Аз келгендей беле, кандай эле? Аз потом оближите. Таланттуу болгон аз келгенсиң. Ооба, аз келгени еще эме да, аябай мындай трудолюбивый деп коет го, орусча айтканда. Аракетчил, клипти тартып, ырларды жаздырып эле, Инстаграмды да сонун алып кетишти билишет, аябай жакшы, чындыгында кыйын үй бүлө да. Анан бул дагы бир экөөнүн ынтымактуу болуп жакшаганына да байланыштуу болушу керек. Анткени ошентип иштегенге жараша адамдын үйүндө ар дайым кандай десем, мындай бакыт болуп туруш керек болуш керек. Ошондуктан жакшы көрөбүз, сыйлайбыз бул үй бүлөнү. Рахмат сиздерге дагы. Сагармат жакшы жаздым. Качан жазасың? Життеп точкалар кой. Сен күнүгө келип ушинтип ойлонуп толгон отура бересиң, жазбайсың. Мен сага айтайын, сен жазбайсың. Сен жылкыга да барбайсың, жазбайсың. Окей. Життеп. Саламатчылык. Манайыңыз кандай? Эң сонун. Бүгүнкү концертке кандай даярдык менен келдиңиз? Бүгүнкү концертке абдан сонун даярдык. Баягы майрамга даярдангандай эле, абдан кубанычтабыз. Анткени балдарыбыз ушунча жыл баш кошкону 5 жыл болду. Ошондон берки чыгармачылыкта келатышат, талыкпай иштеп, ошонун баягы отчет концертин берип атышат. Элге отчет концерт берип атышат. Аваз Акимовдун ушул кайсы сапатын өзгөчө баалайсыз? Аваз баламдын эң биринчи адамгерчилигин баалайм, жөнөкөйлүгүн баалайм, жароокер, кичпейил, апа деп абдан жакшы урмат көрсөтүп турат. Анан кызымды сүйүп турган, кызымды урматтап турган баланы мен өзүм төрөп алган баладай эле жакшы көрөм. Ошентип айтып келем, дайыма авазымды абдан өзүмдүн баламдай эле жакшы көрөм. Рахмат. Жакшы манай кылайсыз анда, жакшы өтсүн концерт. Рахмат жолуңузга да. Кандайсыздар? Саламатсызбы? Кандай манайда келип алдыңыздар? Кимдин көрмөн болосуздар? Айдана Дека или Аваз Акимов? Экөөнүн тең, концертте дайыма келип турасыздарбы? Да, всегда поддерживаем. Кайсы ырларды өзгөчө жактырасыздар? Опмайыр жакшы көрөм. Келиңиздер анда хор болуп бири-бирин ырдап берип койбойсуздарбы? Бир шиңгил созуп, Жылдыз болбо. Кызгалдак туталалар, кызык жаралар. Мында кандай бар эле? Айта бериңиздер, 1-2 сап болсо деле болот. Светофор деген да жаңы чыкты. Айдана Деканы эне катары канчалык деңгээлде баалайсыздар? Вот ошол вопрос бизге. Себеби кыздарым биз карайбыз деп. Биздин бала бакчага келет, кыздар бала бакчанын атын айтпай эле коелук. Өтө мээримдүү, өтө жөнөкөй, кыздарын тыкан, таза, түшүнүктүү, аябай жакшы ата-энелерден деп баалайбыз. Эң башкысы жөнөкөй. Абдан адамгерчиликтүү, экөө тең. Дайыма учурашып турат, балдарына да жакшы мамиле кылат. Эң мыкты, үлгүлүү үй бүлө деп эсептейбиз. Абдан жөнөкөй, баарыбызды мындай бөлбөйт, тең алат. Эне катары везде успевает. Бардыгына жетишет да, балдардын тазалыгына, воспитание везде успевает. Чынында эле кыйын эне десек болот. Биринчи жолу сахнага чыгып атат.
Жақсылап бір қол шапқалы бермейліме. Біздің нәресте балапандарға арналған шығарма. Атауыздан келіп қалды. Bakas. Göndükler var mı zalda? Özgöndükler var mı zalda? Avaz'ın tuğanları var mı zalda? Aydana'nın tuğanları var mı zalda? Понятно, почему Bakas'ın tandaşkan. Göndükler görüp durmayın. Рахмат, өзүңөр жакшысыңар? Жакшы, кандай келе алдыңыз? Сонун. Бүгүн конок катары келдиңизби же кайсы бир чыгарманы аткарасызбы? Аваз Байкенин суранычы менен бир эки чыгарма аткарып бер деп чакырды эле. Ошол чакыруу менен атайын келип, инелик кызматымды кылып кетейин деп, элге жакшы маанай тартуулап кетейин деп келдим. Аваз Байке менен канча жылдан бери таанышсыздар? Байке катары.
ага ини катары көп жылдан бери эле таанышпыз, 2018 жылдан бери эле. Аваз байкенин кандай сапаттарын өзгөчө баалайсыз? Сапаттары эң башкысы адамдык касиети мыкты, жөнөкөйлүгү, адамга кылган мамилеси, улуу кичи үстүнө баардыгына бирдей мамиле кылат, колунда барына, колуна жоктугуна баарына бирдей мамиле кылып, адам менен кичипейилдик менен мамиле кылат. Айдана жеңебиздинчи? Эми кандай жакшыбыз? Ден соолугуңуз кандай, жакшыбы, ден иштериңиз жакшыбы дегендей эле мамиледе. Жок, негизи кайсы сапатын баалайсыз дегеним? Сапатын эми адамдык касиети. Рахмат чоң. Ийгилик кылабыз, болду. Абдан жакшы келдик. Мамай сонун үй бүлөбүз менен келдик. Бүгүн жаш жубайлардын концерти, анан жаш жубайларга калып эле айта кетсеңиздер. Жарайт. Жаш жубайлар эмес, үлгүлүү үй бүлөлөр бар. Биз өзгөн өнөрпоздар келдик. Өзгөн өнөрпоздордун эң аксакалы мен эң кенже балам, анан эң эрке балам. Кызым да эң эрке кызыбыз. Анан дайым айтып келем, жакшы аттын баары Аадан башталат депчи. Ата, апа, Алла Таала, Аваз Айдана, мен Ахматбек да ана киришет. Анан эми ийгилик каалайбыз уулума, кызыма. Ийгилик коштосун. Кудай өзү колдосун бүгүн концертти ийгиликти эң жогору деңгээлдесин. Биз ошону каалайбыз. Сиз айта кетсеңиз. Булар бир эле үй бүлөдө үлгүлүү эмес, мына чыгармачыл чөйрөдө дагы мындай үй бүлө аягына чейин ырдап чыгыш өзүңүз билесиз аябай оор да бүгүнкү күндө. Булар ушу чыгармачылыктын тут чокусуна чыккан эң бир үлгү көрсөтө турган үй бүлө. Буларга биз дайым ак батабызды берип, жалаң гана ийгиликтерди каалайбыз. Көз тийбесин, сөз тийбесин, дайым алга. Рахмат, анда сиздерге концертти жакшы маанай кылабыз. Жакшы өткөнүңүздү. Дозубузду, Аяшкабызды колдоп келдик. Кудай буюрса, ийгиликтерди каалайбыз. Өтө мыкты даярданышыптыр. Дворецтин аркасында бут коерго жер жок чындыгында. Бүгүн сиз да сахнага чыгасызбы? Жок, биз дозубузду колдоп колдоптабыз. Аваз байке менен канчадан бери доссуздар? Кайсы сапатын өзгөчө баалайсыз дос катары? Аваз менен 2010 жылдан бери, 14-15 жылдан бери дос экенбиз. Өзгөчө сапаттар эми Аваз өжөр жигит, айткан бербеген, мен ошол сапатын билем. Өжөр бала. Айдананын тырышчагы мага жагат аябай, эмгекчилдиги жагат. Аваздын эми албетте таланты, обомдун жаратканы жакшы мелодист. Айдана өзү менен кошо кыздары дагы чоңоюп атат болуш керек дейм. Анткени өзү бала кыял Айдана өтө түшүнүктүү эне деп билем. Анан баягы тарбияга келгенде өзгөчө эки кыз болуп аткандыктан кыздар бар үй бүлөдө эне деген кыздарына курбу болуш керек да. Курбу болуп алгандай, алардын ою менен болуп алгандай, эркелете алган мыкты эне деп билем. Анткени Айдана дагы апасынан мыкты тарбия алган кыз. Учурдан пайдаланып Айдананын мамасына ыраазычылык билдирем. Анын дагы кайненесине десем болот, анткени ушул эки эне чыныгы ушул Айдананын эне болушуна, жубай болушуна дагы салым кошту деп ойлоймун. Ал эми Аваз Акимовду чыгармачылык жактан кандай баалайсыз? Эми мен эч кандай баалабайм. Мен болгонун эле айтамын. Аваз Акимов бул бүгүнкү күндөгү уникалдуу аткаруучу. Себеби ал кол аспапта ойнойт, өзү аккордеон чертип, жандуу аткарууда жүргөн. Анан азыркы замандын Сыймык Бейшекееви десем болот. Анткени Сыймык байкебиз композитор, оончу гана баягы эмес, дал ошол концерттердин баардыгын жандуу берип келе жаткан жана устат катары мыкты өзүн көрсөтө алган инсан. Аваз дагы мыкты устат болот деп ишенем. Шакирттерин өстүрөт. Рахмат чоң. Sorup kaldın mı? Olduğunu bekle.
Достор, мына ушуну менен Кош Жылдыз концерттик кечеси соңуна келип жетти. Канча деген кызыктарга, оюндарга деги эле биздин көрүнүктүү ырчыларыбыздын аткаруусундагы ырларга толуп аткарылды. Мына ушулардын бардыгын биздин Жылдыз Тайм каналыбыздан көрө аласыздар. Жылдыз Тайм дайыма сиздер менен.